Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерди Мекендештер YouTube каналына подписация басканды суранабыз. Биздин каналдан мекендештердин жаңылыктарын көрүп туруңуздар. Бул видеону сөзсүз түрдө WhatsApp группаларга таратыңыздар. Орусияда жүргөн ар бир мекендешибиз көрсүн. Баткенде 3 миллион сомго даараткананын курулушу боюнча мэрия түшүндүрмө берди. Буга чейин социалдык тармактарда Баткен шаарындагы жаштык эс алуу багында 3 миллион сомго даараткана курулуп жаткандыгы боюнча маалымат тараган. Баткен шаардык мэриясы бул тууралуу түшүндүрмө берди. Маалыматка караганда аталган эс алуу бакта 2 кабаттуу санитардык тейлөө комплекси курулуп жатат. Бул имаратта чач тарач, кир жуучу жай, химиялык тазалоочу жана жуунуучу жайлар болот. Ошондой эле ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн да атайын жай каралган. Ал эми имараттын 1-кабатында даараткана жайгаштырылат. Долбоордун жалпы суммасы 3 миллион сомду түзөт деп айтылган маалыматта. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерди Мекендештер YouTube каналына подписация басканды суранабыз. Жашоо өткөн күндөр эмес, эсте калган көз иримемдер менен бааланат деп бекеринен философторубуз айтпаса керек. Андыктан достор, эгерде жакындарыңызга эстен кетпес бир сонун көз иримемдерди, жакшы бир элестерди калтырыңыз келсе, же болбосо куттуктоо тартуулайын десеңиз, анда албетте экранда көрсөтүлгөн биздин WhatsApp номерибиз ар дайым кызматыңыздарда. Садыр Жапаров мигранттардын маселесин көтөрдү. Мамлекет башчысы эл аралык эмгек миграция чөйрөсү биримдиктин өлкөлөрүндө өтө актуалдуу көйгөй болуп санааларына, ошондуктан Кыргызстандагы Евразиялык экономиканын биримдигинин органдарындагы төрагалыгынын артыкчылыктуу багыттарынын бири биримдиктин өлкөлөрүнүн аймагына барган жумушчулар үчүн тиешелүү шарттарды түзүү экенине көңүл бурду. Ушуга байланыштуу Садыр Жапаров белгилегендей, бул багыттагы анын ичинде жумушчуларды жана алардын үй бүлө мүчөлөрүн социалдык камсыздоо маселелерин чечүү жана Евразиялык экономиканын биримдигинде мүчө мамлекеттерде алар үчүн миграциялык талаптарды жөнөкөйлөтүү боюнча ишти улантуу маанилүү.